Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулмандар, баарыңыздарга жараткан Аллахтын тынчтыгы, мээрин берекеси бардык сакчылар болсун демекчибиз. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзүнүн сүйүктүү пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим ва иннака ла'ала хулукин азим" садакаллаху азим. Мааниси чындыгында сен абдан улуу мүнөзгө эгедерсиң деп сүйүктүү пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды даңазалады. Bütün bardıq kulk münözlerin tuğ çoğusuna olan Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir kutlun hadisinde, Abu Darda rivayet kılan hadisinde bizge tömöndögüday akıl nasihatini aytadi. Ma min şeyin asqalu fi mizanil mu'mini yevmel kıyameti min husnil huluk. İmam Tirmizi rivayet kılan hadis eken. Abu Darda radıyallahu anhu bayandaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen. Kıyamet günü mu'mindin tarazasında жақшы adevaklıktan oğur baskan başka mal bolbaydı. Ова урматтуу мусулман бир туугандарыбыз. Пайгамбарыбыздын жиберилиш максаты, пайгамбарыбыздын жиберилиш миссиясын, пайгамбардын өзү бир куттуу хадисинде бизге "Иннама бу'исту ли утаммима макаримал ахлак". Мен бардык жакшы кулк мүнөздөрдү туу чокуга чыгаруу үчүн жиберилдим деген мааниде хадисин карап көрө турган болсок, демек биз бүгүнкү күндө Кудайдын кулу, пайгамбарыбыздын үммөтү болуш үчүн ошол кулк мүнөзүбүздү туурлайт экенбиз, оңдойт экенбиз, жашообуздун аягына чейин адам баласынын tabiat менен кошо жаратылган бардык жакшылыктарды туу чокуга чыгарганга аракет кылып жашайт экенбиз. Пайгамбар башка бир куттуу хадисинде "Иттақиллах хайсума кунт". Кандай абалда болбогун, кайсыл жерде болбогун Аллахтан корк деди. "Ва атби'с саййатал хасаната тамхуха". Бир жаман иш кылып койгон болсоңор, артынан тез арада жакшы ишти жасагыла, ошол силердин жакшы ишиңер силердин жаман ишиңерди жууп тазалап кетсин дейт. "Ва халикин наса би хулукин хасан". Жана инсандар менен ар дайым эң жакшы кулк мүнөздө болгула деди. Койчу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардык акыл насаттарын карап көргөн болсок, бүтүн адамзатты ар дайым жакшы кулк мүнөздүн ээси болгонго чакырып отурат. Урматтуу мусулман бир туугандарыбыз, бул хадистерден ала турган сабактар эмне? Демек, эртең жараткан Аллахтын алдына барганда, Аллага болгон кулчулугубуздан келип чыккан бүтүн бардык жакшы кулк мүнөздөрдүн ээси болгон болсок, мына ошондо Аллахтын алдына жүзүбүз жарык бара алат экенбиз. Себеби Аллахтын алдына барган учурда биздин таразабызга оор амалды каалайбызбы? Анда кулк мүнөзү жакшы болсун деген маселе. Экинчи хадисте айтылгандан алына турган маселе сабактар бул эмне? Демек биз кандай абалда болбойлу, кайсыл жерде болбойлу? Байбызбы, кедейбизби, жамааттын ичиндебизби, жалгызбызбы, ооруп жатабызбы, же ден соолугубуз чыңбы? Кандай абалда болбойлу? Дайым жараткан Алла Тааладан коркушубуз керек. Әлбетте корку деген үстүнө дагы көптөгөн бир шархтарды айтсак болот. Мен кыска бир нерсени айтайын силерге. Аллахтан корку деген бул бир жырткычтан, бир коркунучтуу нерселерден корку эмес. Бул ушундай бир инсандын ички дүйнөсүнөн келген ушундай бир сезим. Буну устаздардын бирөөсү өзүнүн китебинде ушундай баяндайт. Кичинекей бөбөктү энеси эгер тентектик кылган болсо, энеси бир аз аны попузалап коет. Ошол учурда кичинекей бөбөк кайра эле эненин кучагына өзүн таштайт. Мына ошол кичинекей бөбөктүн энесинен болгон корку сезимин чыгара алган болсок, мына ошол корку сезими пенденин Аллахтан болгон корку сезими болуш керек дейт. Башкача айтканда, кайра эле жараткан Алла Тааланын азабынан Аллахтын мээримине корголонуу бул албетте Аллах Таалага пенденин Алладан болгон коркусу экен. Демек биз дагы ар дайым кандай абалда болбойлу Аллахтан коркконго аракет кылабыз. Пенде кылат, пендечилик кылат экенбиз, ката кетиребиз, унутабыз. Жана күлбәне адам хатта хадис бар эмес, адам баласы болгон ката кетирет деп. Бирок хайру хаттаин тавабун хадисин уландысында айтып коелу. Ошо ката кетиргендердин жакшылары тоба кылгандар дейт. Хадисте бизге ошол жака багыт берип атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Биз дайым Алладан коркконго аракет кылабыз, бирок ката кетиребиз, күнөө кылабыз. Эгер ошол абалда, ошол нерседен абалдан чыгуу жолун пайгамбар бизге көрсөтүп атат. Үмүтсүзгө түшүп калбастан bir жаман иш жасап койдуңарбы билип билбестен ката кетирип, тез аранчын артынан эч бир убакыт өткөрбөстөн жакшы ишти жасай коелу, ошол жаман ишибизди жакшы жууп кетсин. Хадисте колдолгон бир сөздү силерге беримде кылайын. Тамхуха сөзү, имха арабтардын сөзү бул таптакыр, таптаза кылып, кыпынчалык из калтырбай тазалап өчүрүп коюу маанисинде келет экен. Мына келиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар, биз дагы бүгүнкү күндө ката кетиребизби, күнөө иш кылып коебузбу билип билбестен, тез аранча бир жакшы иш жасайлы да, ошол кетирген күнөөлөрүбүз, катачылыктарыбызды жакшы ишибиз жууп кетсин. Адамдардын коомчулуктун
акылынан жууп кетсин, бул ушундай жаман иш кылган эле деген нерсенин ордуна бул ар дайым жакшы иш кылат, жакшы иш кылып келген деген нерсе ордунасın. Мунун дагы жыйынтыгы эмне менен болуп атат? Хадистин акыркы сөзү болгон, ар дайым инсандар менен жакшы мамиледе болушубуз керек экен. Күндөрдүн биринде эки кошуна жашайт экен, бир кошуна экинчи кошунага жамандыктар, ар кандай жаман нерселерди кыла берет экен. Короосуна таштандыларды таштап кое берет экен. Күндөрдүн биринде дагы ошентип кошунасы экинчи кошунасынын короосунда таштандыларды төгүп кетти дейт. Жанагы кошуна баласына айтты. Таштандылар төгүлүп калган кошуна. Балам, бир чака алма бышкан учур экен, бир чака алма алгындагы тиги кошунанын короосуна төгүп койчу деди. Баласы таң калды. Ата, ал деген бизге жаман нерселерди таштап атпайбы? Атасы эмне деп жооп берет? Балам дейт, кимде эмне болгон болсо ошону берет да деди. Келиңиздер урматтуу мусулман туугандар. Биз Алланын кулу пайгамбардын үммөтү болуп, пайгамбарыбыздын артына ээрчиген, пайгамбардын акыл насааттары менен жашаганга аракет кылган бир үммөт катарында биз ар дайым өзүбүздөгү жакшылыктар менен бөлүшөлү. Жараткан Алла Таала уккан нерселерибизди ар дайым жүрөгүбүзгө, акылыбызга сиңимдүү кылсын жана жашообузда ар дайым туура жолдо жашаттырсын. Эртең Алланын алдында барганда баарыбыздын жүзүбүздү жарык кылсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.